жаа атуу. 9-10 кылымдарда Енисей кыргыздары татаал курамдагы жааны жасоо боюнча дүйнөлүк деңгээлге чыккан. Ошол жасалган үлгү башка көчмөн элдерге дээрлик тараган. Ошол кезде жебелердин уштарынан болоттон жасашып, ал эмес жебелердин уштарына сөөктөн ышкырык салып да катышкан. Бирок кыргыз дөөлөтү кулагандан кийин акырындан бул жаа жасоо өнөрү кылымдап өчүп олтуруп, дээрлик 16-17 кылымдарда эл арасында мурунку кыргыздар жасаган жаалардын үлгүсү кийинки муундарга берилбей калган. Мына кийин ошончо жүздөгөн жылдардан кийин 2006 жылдан баштап Салбурун Федерациясы жаа атууну колго алып, кайрадан жандандыра баштады. Акырындап эл арасында ар кандай тарыхый маалыматтардан алышып, жаа жасаган чеберлер пайда болду. Алар жасаган жаалары менен Салбурун боюнча мелдешине такай катышып жатышат. Сүйүнүчтүүсү акыркы жылдарда жаа атуучулардын катарын өспүрүмдөр, жаштар толуктап жатышат. Илгертеден кыргыздардын жаасы кыска жасалган. Анткени ал жаалар ат үстүндө атууга ылайыкталган. Кыргыздар илгертеден жааны согушка дагы, аңчылыкка дагы кеңири колдонуп келген. Кыргыздын ар бир үйүндө жаа болгон. Ошо көчмөндөрдүн жаасы ушул өңдүү кыска болгон. Сөөктөн, мүйүздөн тарамыш аралаштырып, желимдеп, чаптап жасашканда, кайың менен каптаган же болбосо кайыш менен каптаган. Кайың менен каптаганын себеби кайың жаан чачым болгондо, кар болгондо ошол бул желимге чаптаганга бир нымдуулук өткөрбөш үчүн кайың менен капташкан. Жаа өзү 3 бөлүктөн турат. Муну сабы деп айтат, муну жаагы деп айтат, муну кулагы деп айтат. Муну болсо гермеси деп айтат, же болбосо бүлдүргүсү. Мына гермеси. Гермесин болсо ушул малдын, бодо малдын тарамышынан жасаган. Көчмөндөр жаан атканда дээрлик бармакка шакек салып атып, же болбосо бармакка калың териден кол капча кийишип, бармак менен кермени чоюп атышкан. Мындай ыкма жааны тез октогонго өтө ыңгайлуу болуп эсептелинип, жааны көп атканда кол жоорган эмес. Муну болсо жебе деп айтат. Ок. Бул жебе өзү ошол атайын тандалып, талдан, карагайдан, же болбосо ушул кайыңдан тандалып алып жасалат да, бутактары жок жеринен, түз жеринен кесип алып, жонуп, аны ушундай кылып тегиздеп жасашат. Жаанын сыртын дайыма сырдаган, ным тартпаш үчүн сырдаган. Ным тартпаш үчүн. Себеби жаан чачым болот, кар болот, ар кандай татаал шарттарда да бул дагы ошо өзүнүн калыбын жоготпош керек да. Анан бул үч канаты болот, канаты бул ошол жебенин канаттары. Бул жерде болсо ок салгыч, бул уясы, жебенин уясы. Жебенин уясы да сынып кетпеш үчүн момда кылып туруп, мүйүздөн жасашканда же болбосо сөөктөн кийип жасашкан. Бул жагы жыгач, мына бул жагы канат. Анан албетте башы темир болгон. Темирден куйлат. Ар кандай ылайыкталып, ар кандай, мисалы үчүн илгерки жоокерчилик заманда кыргыздардын жебесинин уштары 10дон ашык түрү болгон уштарынын. Ар кандай согушка колдонгондо, ар кандай бир максаттар менен колдонгон. Жаанын окторун салган өзүнчө саадак деген мындай бир буюм болгон. Бул саадак. Бул саадакка жайма ок салынат. Бул эң жок дегенде илгерки маалыматтарды карасак, ар бир саадакка 30тан ашык ок салынган. Саадакты болсо көбүнчөсүн учурда эгерде жеңил кийинип жүргөндө, аркага асынган, калың кийингенде жанга, санга байланган. Себеп дегенде бул адам аркадан алганда жетпей калат, калың кийингенде, тон кийгенде, же болбосо калың кийинип турганда, же болбосо зоот чопуктарды кийген аркасына жетпей калат. Ошон үчүн бул жерде жанга байланганда курга. Мисалы үчүн мына көрсөтөйүн. Бул жактан алып октогонго ыңгайлуу болот. Анан октоп атканда кыргыздар оң жагынан салган жебени. Жебени жаанын оң жагына салып атканда, оң жагына салып туруп,
Анан момундай бармакчага калың териден же болбосо сөөктөн мүйүздөн шакекче кийип алып аткан. Мында бармак менен кармап туруп аткан. Мына мындай кылып туруп чоюп туруп атат. Азыркы спорттук мезгилде Европанын үлгүсү боюнча бул сыртынан сол жагына салып аткан жебенин. Анан мындай кылып атат. 4 манжа менен чоюп атат, 3 манжа менен чоюп. Жааны көптөгөн учурда жаагын чарчатпаш үчүн кермегин чечип койгон. Керек гана болгон учурда кермеге тарткан. Тарыхта Алтайда сүрөт жазмаларында таш бетинде кыргыздар жаа менен аңчылыкка чыгып жаткан сүрөттөр абдан көп кездешет. Ошол кезде жаалар менен мергенчилер жапайы жандыктарга ар кандай ыкмалар менен чыгып атып алышкан. Биринчиси бөгүп барып атуу, экинчиси тозоттоп атуу, үчүнчү болсо кууп жүрүп атуу болгон. Азыркы мезгилде илгеркидей болуп жаа менен ууга чыкпагандан кийин же болбосо согушка колдонбогондон кийин жаа атуу өнөрү Салбурунда улуттук спорт оюн катары кабылданды. Элде атасын көргөн ок жонот, энесин көргөн том бычат дегендей, илгерки кыргыздарда баласы атасына жаанын окторун жасашып, жыгачтан ок жонушкан. Бул кезегинде өзүнчө атанын баласына берген өнөрү болгон. Аңчылар керектүү оттук ташын салган көпчүлүк учурда ошо бармакка өзүнө тиешелүү бардык керектүү, эң керектүү деген буюмдарын ушул жамбаштыкка салып кур менен жүргөн. Мына бул кыргыз кур, кемер кур деп коет да. Кемер курга албетте оң жагына ушундай жамбаштык садак болгон. Мына сол жагында бычак жүргөн. Ошо 40тан ашкандан кийин эркектер кемер кур тагынышкан. Кемер кур албетте жоон кайыштар менен жасалган, күмүштөлүп, ар ким өзүнө жараша ар кайсы жерге күмүш орноткон.